Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Москвадан Казакстанга кирди чыкты кылабыз. Жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Кара тизмеди бар жогун текшерип беребиз. Эң башкысы 5 пересадка, сиздер айткан суммадан ашыкча акча коротпойсуздар. Аягына чейин өзүбүз алып келебиз. Машинабыз Toyota Alphard таза жана ыңгайлуу. Регистрацияңыздардын мөөнөтү өтүп кеткен болсо жасап беребиз. Күндө рейстер бар 12:00 жана 19:00. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Тимур мырза. Андыктан төмөнкү номерлерге чыгыңыздар, жазыңыздар. 89 250 171 616. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Орусиянын мигранттардын орус тилин үйрөнүүсүнө шык берүү боюнча сунушу Кыргызстанда да кызуу талкуу жаратты. Сунушта чет элдиктердин тилди канчалык билери боюнча рейтинг чыгып турары, анда жакшы көрсөткүчкө жеткендерге салыктык жеңилдик берилсе, төмөн упай алгандар кошумча акча төлөшү мүмкүн экени айтылган. Кыргызстандан барган миллиондогон ашык мигранттын көбүнүн жогорку билими жок экенин, бул талапты алардын үстүнөн акча табуу амалы катары баалагандар да болууда. Орусия ички иштер министрлигинин сунушу Орусиянын ички иштер министрлиги орус тилин жакшы билбегендерге айыппул салууну сунуштап жатат. Мындай системаны тилдик рейтинг деп аташкан. Бул тууралуу 22 мартта Орусиянын ички иштер министрлигинин миграция маселеси боюнча башкармалыгынын башчысы Валентина Казакова 22 мартта айтканын Интерфакс жазды. Тилдик рейтингдин жардамы менен Орусиянын милициясы мигранттарды орус тилин үйрөнүүсүнө шык бергиси келет. Тилди жакшы өздөштүргөндөргө салыктык жеңилдиктерди берүүнү сунуштоодо. Андан тышкары министрлик мигранттардын тили билүүсүн упай менен баалоону киргизүүнү пландап жатат. Мигранттын тил билүүсү төмөн болсо, ага 3 айга чейин адаптациялык мөөнөт берилет. Бул убакыт аралыгында да көрсөткүчтөр төмөн бойдон кала берсе, белгилүү бир өлчөмдө айып төлөөгө милдеттендирилет. Эгер орус тилин, Орусиянын тарыхын жана негизги мыйзамдарды жакшы билсе, жеке жактарга салыктан жеңилдик берүү да каралат. Казакованын айтымында бул жеңилдик 10-50% чейин берилет. Мүмкүн. Бул сунуш тууралуу маалымат чыккандан кийин сот тармактарда талкууланып, кыргызстандык мигранттардын абалына тынчсыздангандар болду. Андан тышкары Кыргызстандын ЭИПке мүчө экенин, биримдикке кирген өлкөлөр ичинде миграциялык эркиндик болушу керектигин эскерткендер да бар. Булак Азаттык. Футбол боюнча улуттук курама команданын башкы машыктыруучусу Александр Крестенин кызматынан кетти. 3 апрелде Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Крестенин кызматынан кетти. Бул тууралуу маалымат аталган федерациянын Инстаграмдагы баракчасында жарыяланды. Анда мындай чечим Кыргыз футболдук союзу менен Александр Крестениндин өз ара макулдашуусу менен кабыл алынганы айтылат. Анын жетекчилиги астында курама команда бир катар ийгиликтерге жетишти. Кыргыз футболунун өнүгүшүнө кошкон салымыңыз үчүн рахмат деп жазылат маалыматта. Эске сала кетсек, Крестенин улуттук кураманы 2014-жылдан бери машыктырып келген. Булак Суперкежи. Баткендин акими сел жүргөн аймакка барды. 3 апрель күнү Баткен районунун акими Учкунбек Жорубаев баштаган Баткен райондук өзгөчө кырдаалдар министрлигинин башчысы Туратбек Турдоев, Баткен райондук ички иштер башкармалыгынын башчысы Алмазбек Шагамурзаев жана айыл аймак башчысы Алимбек Сабиров сел жүргөн аймактарга барышты. Бул тууралуу Баткен райондук мамлекеттик администрациясынан билдиришти. Аким баштаган жетекчилер 2 апрель күнү кечинде жааган жаандан улам сел жүргөн Эки таш жерлегинде Ош Баткен Разаков жолунун 265-267 чакырымындагы жана Көкташ Аксай автоунаа жолудан кабар алды. Учурда аталган аймактарда сел кесепетин жоюу боюнча ыкчам аракеттер көрүлүүдө. Жеринде Баткен райондук жарандык кызматынын жол тейлөө кызматы иш алып барууда. Эске салсак, 2 апрель күнү катуу жааган жаандан улам Баткен районунун Эки таш жерлегинде сел жүрүп убактылуу жол жабылган. Мындан улам Баткен райондук жарандык коргонуу кызматтары жерине барып, жарым сааттай жабылган жолду тазалоо иштерин жүргүзгөн. Учурда тазалоо иштери уланууда. Атайын 4 техника, 10 кызматкер тартылган. Булак Суперкежи. Садыр Жапаров президенттин администрациясынын штаттык санын кыскартты. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы боюнча президенттин администрациясынын түзүмү жана штаттык саны оптималдаштырылды. Бул тууралуу 3 апрелде президенттин маалымат кызматынан билдирди.
Маалыматка ылайык мындай аракет чечимдерди кабыл алуу процессинин эффективдүүлүгүн, натыйжалуулугун жана оптималдаштыруусун жогорулатуу, ошондой эле республикалык бюджетти натыйжалуу пайдалануу максатын көздөйт. Чечимге ылайык президенттин администрациясынын жалпы штаттык саны 72 штаттык бирдикке кыскарып, 259 адамды түздү. Жүктөлгөн функцияларды рационалдуу аткаруу максатында айрым түзүмдүк бөлүмдөр бириктирилди, бир катар кызматтар жоюлду. Ошону менен бирге бошотулган штаттык бирдиктердин эсебинен аймактарды өнүктүрүү маселелерине жооптуу, ошондой эле ар кайсыл чөйрөлөрдө иштин абалына ар тараптуу талдоо жүргүзгөн түзүмдүк бөлүмдөр күчөтүлдү. Булак Супер Кежи. Петербургдагы кафенин жардырылышына шектелген кыз кармалды. Санкт-Петербург шаарындагы кафенин жардырылышы боюнча шектүү катары Дарья Трепова аттуу жаран кармалгандыгын РФтин тергөө комитети Телеграм каналында билдирди. Санкт-Петербургдагы кафенин жардырылышына тиешеси бар деген шектенүүдөн улам ыкчам кызмат менен тергөө комитети Дарья Трепованы кармады деп маалымдалат. Эске салсак, 2 апрелде Санкт-Петербургдагы жардыруудан блогер жана аскердик кабарчы Владлен Татарский каза тапкан. Анын 32 жашта экендиги жана жаракат алган 10 чукул адамдын абалы оор экени айтылган. РИА Новостиге айтып берген маалымат булагы жарылуучу затты кафеге коробкага статуэтка салып, Татарскийге белек катары алып келип беришкенин билдирген. Адам өлүмү боюнча кылмыш иши козголуп, Россиянын Ички иштер министрлиги Петербургда туулган 26 жаштагы Треповага издөө салган. Булак Спутник Кежи.